Экс-депутат, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун соттук иштеринде көбү катары чакырылган Наристе Калчаев бүгүн журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Ал сотто Жапаровго каршы көрсөтмө берүү үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Каракол шаарындагы бөлүмү аны 4-5 саат кыйноого алып, мажбурлаганын айтат. Наристе Калчаев 2013-жылы Ысык көлдө кумтөр маселесине байланыштуу митингге тиешеси бар деп кармалып, 8 жылга эркинен ажыратылган. УКМКнын тергөө абагында 4 жыл 1 ай отурган соң, мунапыс менен 2017-жылы боштондукка чыккан. Бул кандай биринчи кармалганда сабалып 6 саат бою кыйналганым, бул кийинки ошол убактагы омбудсмен видеого тартып чыгып, ошо ГКМБда кандай сабалганыбыз, эмне себептен сабалганыбызды мен ошол видеого айтып берген, видео тасмасында. Ошол жерде Бакыт Аманбаевдин эмеси бар, баягы коомчулукка кайрылып, депутаттарга кайрылып, ушундай сабалыптыр, ушундай күч колдонуп, ушундай Жапаровго карата көргөзмө алуу иретинде бизде ушундай кыйноолор болуптур деп, ушундай видео, ал видео может баары эле көргөн. Анткени ошол убакта бир гана Жапаровго көргөзмө алуу үчүн эле мени камап, кармап, акырына чейин ошондой кармап турушту. Ал жакта көргөзмө бергенде акча алганын көргөн эмесмин, акча бергенин да көргөн эмесмин эч кимге. Экөөбүздүн болгон кезигүүбүз жанагы маалымат алуу иретинде гана кезигүү ошол териштирүү болду, сурады. Күнөөсү барбы деди, мен эч кандай күнөөсүн көргөн жокмун дедим. Күнөөсүн сот аныктайт, эгер күнөөлүү болсо. Бирок менин эч кимимде мындай бир эч кандай бир далил зат жок. Ошол кезде ал жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу УКМКнын мурдагы төрагасы Абдилсегизбаев менен башкы прокурорго ишти кайра карап чыгуусун өтүнүп арыз жазганын айтат. Биздин ишти кайра карап берүүнү өтүнүп, ошол иретте жазылган арызды булар Жапаровдун делосуна тиркеп коюшкан да. Мен ал арызды к отношению Жапарова мен эч кандай жазылган эмес. Бул бир гана Жапаровдун иши каралып атканына байланыштуу, ошол биздин ишти дагы чогуу карап, тергеп, бузуп, кайра башынан тергеп берүүнү суранып жазылган арыз болчу, бирок кандайдыр себеп менен ошол Жапаровдун делосуна кошулуп калган. Бүгүнкү күндө жогорку сот камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун даттануу арызын кабыл алып, соттук отурумду 29 майга белгиледи. Адвокаттын айтымында шаардык соттун чечиминен кийин алар 1 жылга чейин жогорку сотко кайрылууга укугу бар болчу. Жаңы президент келгенден кийин сот акыйкаттык карайт деген үмүт пайда болуп, эми гана даттанышкан. Эске салсак, Садыр Жапаров 2013-жылы 7-октябрда Каракол шаарында кумтөр боюнча нааразычылык акциясындагы баш аламандыкты уюштурууга күнөөлөп, 2017-жылдын 25 мартында кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. 2017-жылдын 7-августунда Жапаров 1-май райондук сотунун өкүмү менен барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган.